Кыргызстанда COVID-19 илдетине байланыштуу эпидемиологиялык абал басаңдады дегенибиз менен бүгүнкү күндө аталган ооруга тийиштүү белгилер менен кайрылгандар арбын. Учурда Жалал-Абадта болгону бир гана облустук клиникалык ооруканасына тийиштүү кызыл зонада иш жүрүүдө. Калган аймактарда болсо күндүзгү стационарлар уюштурулуп, эл кызматында. Дарыгерлердин айтымында учурда бейтаптарды дарылоодо бардык шарттар каралып, дары-дармектерден таңкыстык жок эсе. Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасында 37 бейтап жатат дарыланып, анын ичинен 4 бейтапта лабораториялык жактан тастыкталган коронавирус, калганы ошо пневмония илдети менен 15 бейтап оор абалда. Бирок ошо дарыгерлер тынымсыз күч аракетин берип жардам берип атат. Азыр райондордо кызыл зона жабылганына байланыштуу бир гана биз кабыл алып атабыз. Кыргызстанда пандемиянын экинчи толкуну башталган күндөн тарта илдетке кабылгандардын саны Бишкек шаарында өсүп кеткен. Ал эми 16 августка карата Жалал-Абад облусунда бир сутка ичинде 11 жаңы учур катталган. Оору биротоло жанагы кетсек же эме болду деп айта албайбыз. Жанагындай эрежелер сакталбаса, эмдөөлөрдү албаса, кырдаал дагы күчөп кетиши мүмкүн. Андан тышкары жанагы эл тутпашкан жерлерге болушу мүмкүн. Же өз убагында жанагындай кайдыгер мамиле жасап коюп ооруган маалында башкаларга жугузуп койгончуларда дагы бир топ эмелик өтүшүп кетиши мүмкүн. Ошого жарандарыбызды жанагындай азыр биротоло эме жана тек кое эмелерин болтурбоонун эскертип кетер элек. Сөзсүз түрдө маска тагынуу, эгер эмди алдык болсо эмдөөдөн алуу, аралык сактоо эрежелерин сунуштап кетер элек. Белгилей кетсек, 2019 жылдын март айында Кыргызстанда жайыла баштаган COVID-19 илдети менен күрөшүүдө мамлекет тарабынан бардык аракеттер көрүлүп келет. Анткени менен адамдардын бул ооруга карата кайдыгерлиги анын кайра эле мезгил менен күчөшүнө себеп болууда. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.